Мен Бишкекке келгениме негизи 7 ай болуп калды. Анан кийин Ошту сагынып турам, чында Ошту сагынганда Ош базарга түшүп турам. Ош базарга түшүп, такси сакаларды кучактап жыттап алам. Өткөндө адашып бир көлдү экен жыттап алдым. Кайра Ош экен жыттап келет калам. Бирок мына Бишкекте жашаганда эле молодец, яман кымбатчыл экен. Кантип жашап атасыңар эмне? 4 адам тамактанган болсо, 4 адам тамактана турган болсо, 8000 сом болуп кетет экен. Ошто 8000 сомго целый классташтарына аш берип коесуң го. Ашкан акчага класс жетекчиңе приз апарып бересиң. Мынас бакта бир досум бар болчу. Бул жакта калып кеткен, өзү Оштук, бирок чачтарын жасап Бишкекке калып кеткен. Ошол болсун, девушка мышык алабыз деп калды. Аны хорошо, бир жерден бир мышык тутуп келет окшойт. Оказывается, мышек саткан жер бар экен. Я вообще морке в шоке деген. Бир мышек $300 турат экен. Мен айттым да досум, сен каңгырбасың деп. Түшүнбөдүм да, менде мышек 300. Аны айттым да досум, одан көрүп $300 бир торпак алды деп. Чойгондо ак сүтүн ичип кайф кыласың дедим да. Ошол деп Бишкекте жүрөбүз. Анан Бишкекте кыздар тамекин кеңири тарта берет экен го. Анан усталар да эле чеге берет экен го. Ошточу, Ошто кыздар тамеки чеккен болсо молдого апарып окутуп, ой карындашым кичине тоба кыл деп.